9-октябрь. Кудайдын акылмандыгы жана ырайымы. Биз болсо айкаш-чыгачка кадалган машаяк жөнүндө жарыялайбыз. Жүйүттөр үчүн бул азгырык, ал эми элиндер үчүн бул акылсыздык. Чакырылгандар үчүн алар жүйүт болобу, элин болобу, машаяк бул Кудайдын күчү жана Кудайдын акылмандыгы. 1-Корунтуктар 1-бөлүм 23-24 аяттар. Биздин өз жаратуучубуздун сотуна кабылганыбыз жана анын акыйкаттуу мүнөзүнө ээ болгон Кудай катары өз даңкынын улуулугун сакташ үчүн күнөөкөр болгон бизге түбөлүктүү каарын төккөнгө мажбур экени тууралуу коркунучтуу кабар менен чогуу жарыяланган сонун бир жакшы кабар да бар. Эч бир адам бул чындыкты бизге жаратылыштан үйрөтө албайт. Аны биз жакындарыбыз менен бөлүшүп, жыйындарда жар салып, башка элдердин арасында таратышыбыз керек. Жакшы кабар бул Кудайдын бүткүл адамзатты сотко кабылтпай, өзүнүн акыйкаттыгынын талаптарын канааттандыруунун жолун өзү тапканы тууралуу кабар. Кудай өзүнүн акыйкаттыгын орнотуу үчүн күнөөкөрлөргө тиешелүү жазасын берип, алардын баарын тосокко жиберсе болмок. Бирок мындан башка дагы бир жол бар. Кудай ошол жолду тандады. Жакшы кабар мына ошол. Кудай бизди сүйгөндүктөн, өзүнүн акыйкаттыгын бузбай туруп, бизди өзүнүн каарынан куткаруунун жолун өз акылмандыгы менен тапты. Жакшы кабар деген мына ушул. Муну сизге дагы бир жолу жайыраак айтайын. Кудай бизди сүйгөндүктөн, өзүнүн акыйкаттыгын бузбай туруп, бизди өзүнүн каарынан куткаруунун жолун өз акылмандыгы менен тапты. Бул эмне деген акылмандык? Бул Кудай уулунун күнөөкөрлөр үчүн курман болушу. Биз болсо айкаш-чыгачка кадалган Кудайдын күчү жана Кудайдын акылмандыгы машаяк жөнүндө жарыялайбыз. 1-Корунтуктар 1-бөлүм 23-24 аяттар. Машаяктын өлүмү бул Кудайдын акылмандыгы. Ал аркылуу Кудай өзүнүн акыйкаттыгын сактоо жана көрсөтүү үчүн өз сүйүүсү менен күнөөкөрлөрдү өзүнүн каарынан куткарат.